Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 5 декабрь 2024 жыл мен сіздерге Мадының центріне жақын эле жерде жайгашкан социализм айылынан сатыла турган 5 соток тегиз жер участок тууралуу информация бермекчимин. Кызыл китеби бар. Анан ал жерде туғандар таза суу, свет бардыгы бар экен. Ош тараптан келген болсаңыздар, Мадының центріне жетпеген жерде сол тараптан ол жерде Арзан деген маркетти билесиздер. Ошол маркеттен өтсөңүздөр, сол тарапка бурулуп кетчү асфальт жолду көрөсүздөр. Солга бурулуп түп-түз жүрүп барасыздар тугандар. Асфальт жол бүтөт. Бүткөн жерде мындай бир арка бар. Аркадан социализм айылы башталат тугандар. Социализм айылына кирип, сол тараптагы 12-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат тугандар. Свет келген, кадимкидей столбар орнотулган, свет келген. Анан таза суу деле бар. Булактын таза суусу бул жака келген. Ошол себептен үйлөрдүн саны мына ушундай болуп өтө көбөйүп кеткен тугандар. Так, ошо мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер тугандар. Ориентирди сиздер Мадыда жайгашкан ошол кыш сабат калсаңыздар болот, көрөсүздарбы? Ошого жетпейт, кыйла эле жетпейт тугандар. Бирок ал жака барсаңыздар, ал жакта деле үйлөр бар тугандар. Кийин келип көрүп кетесиздер. Так, мына мен турган жер бул көчө. Ошол көчөнүн боюнда эле мына сатылуучу 5 соток жер участогубуз жайгашкан. Мына, жогору жака чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөр көп тугандар. Өтө сонун жер. Алып койсоңуздар утулбайсыздар. Негизи эле азыр жер алган адам утулбайт. Мен сиздерге мына түшүндүрүп берейин. Ушул көчөнүн бою. Мына жерде үй, бул жерде 5 соток. Ал кошунаңыздар. Анан мына кийинки 5 соток сатка чыгат. Көчө бою туурасы болуп калат экен, 20 метр. Примерно мындай болуп калат да. Көчө бою 20 метр болот. Анан ушул жерден мына өйдө тарапка, столба тарапка чейин узуну 25 метр. 20-га 25. Байкаңыздар. Тегиз тугандар. Мына үйдү көрүп атасыздарбы? Үйдүн артындагы чек ошол менен мындай тушма-туш болуп калат. Менимче түшүндүрө алдым окшойт. Негизинен жери теп-тегиз. Эч кандай бир уклон жок. Сонун узун турасы 20-га 25. Мына мен турган жер көчө. Мына жака дальше түп-түз кетет. Ушул көчөнүн боюнда эле Кудай буйруса жашап каласыздар. Условияларын айтайын тугандар. Мына көргөзбөсөм аз көп ишенбейт. Мына столба бар, свет келген. Суу дагы бар. Себептен баш булактын суусу ар бир көчөнүн боюнан өткөрүлгөн экен бул жакта. Таза суу бар, свет бар. Ошол себептен үйлөр өтө өнүгүп кетти. Өзүңүздөр деле билесиздер, жери тегиз болсо, таза суу болсо, свет болсо, уже үй толуп кетет. Бул жерде эле ошол сыяктуу экен. Караңыздар. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун жерден сатыла турган жер участок издеп жүргөндөр. Мадынын центрине деле жакын. Чыксаңыздар бардыгы бар. Мектеп, бакча, мечит, магазин, кафе, аптека, автомойка, маршруттук каттам. Шаарга 25 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Негизи жайгашкан жери сонун. Саткан себеби эсине акча керек болуп экен, ошол себептен эле сатам. Болбосо сатпайт элем деп мага информация берди. Караңыздар. Так, ушундай тугандар. Эми баасын айтайын. 5 сотуктун баасы канча дей турган болсоңуздар, 1 миллион 300 миң сомго бааланды. Анан кеми бар. Дагы түшүрүп берет. Балким 50 миң түшүрүп берет, балким 100 миң түшүрүп берет. Эми ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Мына тугандар, үйдүн жанында 5 сотук, ал кошунаңыздар. Мына кийинки 5 сотук ушул сатка чыгат. Барыңыздарга ийгилик.